ошо талант футбольный клуб жетектейм. Мен карамагымда жеке менчик клуб болот. Ал ошондой эле жеке менчик жанагындай стадион салынып, президенттин, биздин урматтуу президентибиздин колдоосу менен салынды, ачыгын айтканда. Достук аренабыз. Ошо достук аренаны мынакей президентибиздин колдоосу менен, жардамы менен, прямой жардамы менен салынып, мына бүгүнкү күндө достук арена иштеп атат. Спортчуларды дайындап атабыз, футбол тармагынан дагы. Эми футбол мындайын айтканда кандай десем, Кыргыздын мындай спорту бул күрөш. Аны эч ким тана албайт, себеби бал илгертен алыш, анан башка күрөштөр, аттын үстүндө деле күрөштөр болуп атпайбы, оодарыш, анан ошондой бүт эле биздики мындайын айтканда күрөшкө мындай жакынбыз да, өзү кыргыз эли натурасы менен. Мындай коллективный спорт бул футбол. Бул жерде кичине иш көбүрөөк да. Бул жерге салым да керек көбүрөөк, иш да керек көбүрөөк, баягы талыкпас эмгек менен акырын жетсе болот. Но азырынча чындыгында биздики мындай жогорку деңгээлге жете элекпиз десек, мен баягы жаңылбайм. Но ошого биз стремиться этишибиз керек. Но негизи жаштарды, элибизди спортко тартыш, бул негизи жакшы нерсе. Баягы эке дени сак адам болсо, дени сак өлкө болот деген президентибиздин айткан сөзү бар да, ошонун негизинде ушундай спортко баягы салымыбызды салышып, кошуп эмете бергенибиз бул туура деп ойлойм.